Турумхан Каманова Сузак районундагы Барпайлынын тургуну. Көп жылдар бою медайым болуп иштеп, эмгек өргүүсүнө чыккан соң балдары эс алууга Ысык көлгө жиберген. Улгайган соң унаа менен узак жолдо жүрүү кыйын болгондуктан Ош тамчы аба каттамын күтүп, биринчи рейсте кетип жатат. Ошо өзүбүздүн кереметти Ысык көлгө дем алганы кетип атабыз, балдарыбыз жөнөттү. Мына таксиде кыйналасыңар деп Şu Oş tamçı kattam menen birinci reisте uçup ketip atабыз. Кудайга шүгүр, бала чака бар экен. Ойноп күлүп келели деп кетип атабыз. Көлгө барып эс алуучулардын саны жылдан жылга өсүп барат. Ош тамчы каттамы 2016 жылы ачылып, жумасына 1 ирет каттачуу. Элдин суроо талабына ылайык быйыл жумасына 4 ирет. Дүйшөмбү, шаршемби, жума жана жекшемби күндөрү Тез жет авиакомпаниясы тейлеген 96 орундуу чакан самолет учуп баштады. Оштон Ысык көлгө чейинги аралыкты өзүңөр жакшы билесиңер, аябай алыс. Тем более бизге окшонгон жаш токтонгон кишилерге, жаш балдарга жол азабы аябай эле оор. Барганча буттарың шишип, каалаган мезгилде токтото албайсың, алыс жол, уйкудан калып барабыз. Анан көлгө барганча чарчап калсаң, бир нормалдуу эс алганга да кыйын болот. Ден соолукка да ден соолугу начар адамдар эс алганы барса, тем более ооруп калышы мүмкүн. 2800 сом. Баасы дагы нормалдуу эмес жок. Наоборот, машина менен барсаң мындан да көп кетет. 4-5 жигит чай ичесиң, кыйналасың дегенде. Аябай баасы дагы нормалдуу да. Эс алуучулар июль-август айларында көп болгондуктан жумасына 4 ирет каттаса дагы авиабилет кассада калбай калууда. Рейс бүгүн башталды, бирок билеттер 1 ай алдын сатылып кеткен. Маалым болгондой, авиабилет канча эрте алынса, ошончо арзан болот. Эми суроо талаптарга карата бир учакта 96 орун болсо, анын бардыгын биз бир эле баа менен сата албайбыз. Анткени бизде дагы өзүбүздүн расходторубуз бар, керосин эң кымбат эле ушул. Анан башка дагы чыгымдарды эске алып, анан билеттин баасы ушу 4000 сомго чейин болот. Мына 2 жылдан бери ушул каттамды түзгөн инсандарга ыраазычылык билдиребиз. Кыйналбай, кыйынчылык көрбөй, жакшы 2 жылдан бери элибиз самолет менен келип кетип атышат. Баалары деле өтө жогору эмес экен, орточо бизге мындай элибиз кыйналбай турган эле шарттарга эме кылыптыр да, баалары дагы жакшы экен. Айта кетсек, Ош шаарынан Ысык көлгө чейин жеңил унаа менен 20 саат жол жүрүүгө туура келет. Жол акысы 1200дөн 1500 сомго чейин. Ал эми учакта 40 мүнөт учуунун баасы 2200 сомдон 4000 сомго чейин. Учуунун убактысы Ош шаарынан Ысык көлдү карай эрте мененки 9:40, ал эми Ысык көлдөн Ошту карай түшкү 11:30. Жылдыз Капарова, Самат Сайдамат уулу, жаңылыктар.